Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган козулук кой жана коз кочкорду көрсөтүп беребиз. Учурда биз Аламүдүн Ысык Ата районуна калабыз. Ысык Ата районуна караштуу не деген айыл бул? Алга деген айылдабыз. Бул баягы Жаңы Ноорустан кирсеңиздер болот, же Кеспештен кирсеңиздер болот. Бул жак түшүнмөгөндөр үчүн Алматинка объезднойдон Токмокту көрүп көздөп чыкканда баягы жанакы Лебединовканын круговойн билесиздерби? Круговойдон өйдө чыкканда Лебединовка чыгат. Ошол жактан кирсеңиздер болот, же берирээк келип кирсеңиздер болот. Мисалы мен бир жол менен кирдим, өзүм келген жолду айтып коеюн. Ошол Алматинка объезднойдон Токмокту көздөп келгенде Лебединовканын круговойдон өтүп келип жанакы Новопокровкага чыгып кеткен жер бар, билесиздерби? Сол жагында айыл бар, Жаңы Ноорус деген айыл туугандар. Ошол айылдан өйдө карап Новопокровкага чыгып кетет, ылдый карап Жаңы Ноорус айылына кирип туруп, ошо айылдан кийинки айыл ушул Алга деген айыл. Ошол жерде баягы камера бар туугандар. Эгер билсеңиздер, жол ортодон бөлүнөт. Разрез болот. Ошол жерден кирсеңиздер дагы болот. Бул жерди көбү билет. Сатыла турган мына коз кочкор бар, мына козулук кой бар. Тетиги кара кой өтө чоң кой экен. 8 тиш. 8 тиштерин быйыл чыгарганга окшоп турат. Мен тишин ачып көрдүм, бойлорун өлчөдүк кыскасы. Коз менен сатылат. Ана мына Фокустун небереси экен. Фокустун баласынын баласы. Өтө мыкты кандардан, бирок жакшы нерсе турган жеринен билинет, байкадыңыздар. Ана мына жаш козунун атасы, мынагы буйруктун баласы экен. Рамис Жумабаевтан былтыр коз кочкор мезгилинде алган экен. Мына ушунун баласы туугандар, тети кичинекей козу. Оппа! Мындайча айтканда Фокус менен буйруктун неберелери сатылат. Мына Фокустун небереси, турган стойкалары, чистотасы, формасы өтө сонун, буйруса чоңойгондо иштете турган линиялар жакшы коз кочкор экен. Мына көрүп атасыздарбы? Дароо бааларын айтып кете беремин. Мына козуга $1000 сурап атыптыр. Негизи Фокустун тукумундагы козулар үчүн өтө мыкты баа. $1000 көрүп атасыздар. Буйруса жаш коз кочкор экен. Канча айлык бул точно? 3 айлык, жайында туулган. Жайында туулган. Фокустун баласынын пробник болуп калабы ушунда. Но пробник коз экен. Көрүп атасыздар, машалла, өтө керемет. Колдон чыгарбаңыздар, куйрук формалары да жакшы, чистотасы бир башкача. Чоң кочкор сатылбайт. Мынагы койдун бою азыр арык мезгил экен. Чамамда бир 89-90 чыкты ушу койдун. Эми ар кандай өлчөнөт да. Бирөөлөр мойнун өтө көтөрүп салат, бирөөлөр ылдыйраак, бирөөлөр түз жерде, бирөөлөр түз эмес жерде өлчөйт. Айтор биз айландырып кой. Козусун аз көрөсүз. Бери айдап чыганмын, көрсөтөм. Козусуда да чистота менен кулак өтө мыкты, куйруктун формасы да өтө мыкты. Кулагы азыр бир 19 чыгат минимум туугандар ушу коздун. Чамамды өлчөгөн жокмун, бирок чыгып калат. Кой боюнча кеп кылалы мына. Коз кочкор мойну узун, шыйрагы өтө узун. Бул козу мындан чоң болот. Бирок эми бир гана Алла билет, бирок азыр шыйрактары өтө узун экени билинип турат. Балким бул да чоң болушу мүмкүн. Бир нерсе айтыш кыйын, бирок мына жаш козунун куйругунун разрези, формасы, кулагы, актыгы, чистотасы, көчүктөрү, куйрук жагы, кулагы, баштар аппак болуп турат. Светлый болот экен буйруса. Бели узун, түз, шыйрактуу. Шыйрактары узун коз экен. Форма энесиники кадимки, караңыздар. Могу козуну карасаңыздар, энесиге эле окшош болуп турат формалары. Бул жак дыйкан экен туугандар. Дыйкан деген мына койдун жүнүдөн, туугандан кийин арыктап турган мезгилиден бир байкасаңыздар болот. Бул энеси менен сатылат. Энеси менен 100 000 сурап атыптыр. Кара кой мага өтө жакты. Неге жакты туугандар? Бою узун, туяктары чоң, бел, мына корпус өтө чоң, куйругу да сонун. 2-3 туугандан кийин мына мен 3-үнүн тууган окшойт. 8 тишти быйыл чыгарыптыр. Мына төгөрөк же куйругунун формасы бир аз 2-3 туугандан кийин түшөт. Анан койдун узундугу өтө сонун. Мына козу энесинин формасын тартты. Чистотасы мына будун эле атасы. Атак Рамис байкенин коробунан чыккан кочкор. Мына өзүнүн дыйканчылыгынан туулду, сатып атат. Мына атасы да Тимур байкеден чыккан экен.
атасы. Мына өзүнүн коросунан туулду, бул дагы сатылат. Демек сиздер дыйкандан алып атасыздар. Буйрук менен Фокустун неберелери сатылат. Бул $1000, бул баласы менен 100.000 сом. Өтө сонун баа койду. Азыр мен бошотуп туруп, мояка айдайм туугандар, көрөсүздөр. Чечели шеп мойнунан. Чечип коюңуз, э? Енеси Кораблевский линия экен. Сиз чече бериң, мен соскаларын көрсөтүп коем. Соскалары өтө чоң. Мына сүтү моундай. Бир аз семиртип туруп карайсыздар туугандар. Кой дагы сон. Талаада жүрөт бүгөндө кой, э? Мына. Кой мына ушул кой. Мына үчөөнү кошуп туруп айдайынбы? Могу козу кочкор, чоң кочкор менен жүргөн окшойт, э? Ушуну ээрчийт го. Машалла, мына көрдүңүздөрбү сонундугу. Мындайча айтканда, тиги 88.000 сом, тиги 100.000 сом, 188.000 үчөөнү койду. Сонун баа болду. Кызыккандар келип көрүңүздөр. Объезднойдун боюнда. Дарегин жана айттык. Мына. Мощный. Тиги кой Кораблевский линия, э? Линия Кораблевский. Башкача кой экен ал да. Болгон өңү эле кара экен да.